Өзүнүн салык милдеттенмелерин ак ниеттүүлүк менен аткарбагандыктан улам, өлкөбүз жыл сайын миллиарддаган сомдорду албай келет. Көмүскө экономика Кыргызстандын толук кандуу өнүгүүсүнө жол бербейт. Өлкөнүн экономикасын көмүскөдөн алып чыгуунун жолдорунун бири жеке жактардын активдерине мунапыс берүү болуп эсептелет. Эл аралык тажрыйбага кайрылып көрсөк, Индияда ал 8,2 миллиард доллар кирешени мыйзамдаштырууга мүмкүндүк берген. Кипрде салык декларациясын тапшыруу менен бюджетке 203,9 миллион евро түшкөн. Италия 3 мунапыс өткөргөн. Акыркысы гана бюджетке 91 миллиард евродан ашык киреше алып келди. КМШ мейкиндигинде 480 миллион доллардан ашык легалдаштырган Казакстандын тажрыйбасы эң ийгиликтүү болду. Эл аралык тажрыйбаны эске алып, 2023 жылдын 6 июнунда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров жеке жактардын активдерин ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндө мыйзамына кол койгон. Мыйзамдын максаты көмүскө активдерди легалдуу жүгүртүүгө чыгаруу, кыргызстандыктарды өткөн жылдар үчүн салык төлөөдөн бошотуу жана 2025 жылдан тарта жалпы декларацияга карызсыз келүү. Маанилүү, ыктыярдуу декларациялоонун сыры сакталат. Легалдуу жаша, легалдуу иште, кирешелерди жана мүлктөрдү декларациялаңыздар. Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлиги.